Саламатсыңарбы балдар? Онлайн сабагыбызды баштайбыз. Аты-жөнүм Роза Рапиева, Ош областына караштуу Кара Суу районундагы номер 47 Сапарбек Арстанбеков атындагы орто мектептин математика мугалимимин. Бүгүн биз 6-класстар үчүн мода, медиана жана сандын орто санын эсептөө деген тема боюнча өтөбүз сабагыбызды. Сабагыбыздын максаты тема боюнча биле алышат, мисал иштөөгө үйрөнүшөт, өз ойлорун билдирип, өз алдынча мисал иштөөгө көнүшөт. Маанайыңар кандай болду балдар? Маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе сабакка көңүл бөлөбүз, кунт коюп угабыз. Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе темага карата мисалдарды иштейбиз. Сандардын орто саны деп эмнени айтабыз? Демек, берилген сандар баарын бири-бирине кошуп туруп, ушул жерде канча сан берилсе, мисалы үчүн 5, 7, 6, 4, 3, 8, 7 деген сандар берилет да, канча сан болуп турат бул жерде? 7 сан, Демек, булардын баарын кошуп чыксак 40 чыкты да, 40-ты 7-ге бөлүп койсок, бизде келип чыгат канча? Туура, 5,1. Демек, бул жерде сандардын орто саны бизде канчага барабар экен? 5,71ге барабар экен. Андан кийин сандын медианасы деп эмнени айтабыз? Бизде сан берилди. 3, 4, 5, 6, 7, 7 жана 8 деген сандар берилди. Сандын медианасы деп эң ортодо жайгашкан санды айтабыз балдар. Бизде көрдүңөрбү? Улам кыркып кеткенибизде эң ортосунда кайсыл сан калды? 6 саны калды. Ушул 6 саны ушул жердеги сандардын медианасы деп аталат. Демек, медиана бизде 6-га барабар экен. Мода деп эмнени айтабыз? Демек, санды бизде улам кайсыл сан кайталанып берилсе, ошол сан бизде мода деп аталат. Бул жерде кайсыл сан кайталанып атат? 7 саны, азаматтар, 7 саны мода деп аталат экен. Дагы бир мисалдарды карайбыз, дагы бир эске алабыз. 5, 9, 5, 6, 9, 8, 7, 4, 5, 9 деген сандары берилди. Бул жерде канча сан берилди? 10 сан берилиптир. Суммасы канчага барабар болуп атат? Суммасы бизде 67ге барабар болуп атат. 67-ни 10-го бөлсөк, 6,7ге барабар. Демек, бизде сандардын орто саны 6,7ге барабар экен. Башкача айтканда, ар бир сандын ордунда 6,7 болсо, ушул жердеги бар жок сандар 67 чыгат экен. Кийинки медиана деп эмнени айтабыз? Кайрадан карайбыз. Дагы бир мисал. Эгерде сандардын ортосунда 1 эмес 2 сан болуп калса, анда эмне кылабыз? Ошол боюнча айтып бермин. Демек, башынан бирөөнү, аягынан бирөөнү сызып кеткенибизде ортосунда 2 сан калып калды балдар. 6 жана 7. Бул учурда 6 менен 7-ни кошуп туруп 2ге бөлүп койсок, бизде медиана табылат. 6-га 7-ни кошсок канча? 13. 13-тү 2-ге бөлсөк 6,5 деген сан келип чыгат. Демек, бизде 6,5 деген сан ушул сандардын медианасы болот экен балдар.
Андан кийинки мода деп эмнени айтабыз? Эгерде бир саныбыз башка санда кайталанып калса эмне болот? Анда кантип жазабыз? Демек бул жерде 5 жана 9дар кайра кайталанса, анда модасы 5 жана 9 деп жазып алабыз. Ушинтип мисалдарды иштеп келебиз. А жана Б деген мисалдар берилди. Бул жерден силер үйгө тапшырма сандын орто санын, медианасын жана модасын табып келесиңер. Саламатта болгула балдар.